Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Жогорку кеңештин депутаты Эмиль Жамгырчиевдин үйүнөн үн жаздыруучу аппараттар табылгандыгы тууралуу Альянс фракциясынын жетекчиси Жанар Акаевдин сөзүнөн кийин текшерүү жүргүзгөн. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы кабарлады. Жанар Акаевда Эмиль Жамгырчиевдин үйүнөн үн жаздыруучу жабдыктар табылгандыгы тууралуу маалыматы жок экендиги аныкталды. Мындан тышкары ал жеке өзү сөз болуп жаткан техниканы көргөн эмес. Жабдуулар тууралуу ал депутат Эмиль Жамгырчиевдин жардамчысы Кадыровдон укканын айткан. Ал эми жардамчысы бул маалыматты телефон аркылуу Эмиль Жамгырчиевден алганы аныкталды деп жазылат маалыматта. УКМК ушул тапта депутат Эмиль Жамгырчиевдин жүргөн жери белгисиз экендигин билдирүүдө. Коопсуздук кызматы аудио видео жаздыруучу жабдуулардын табылышы, аны ким орноткондугун аныктоо, депутат Эмиль Жамгырчиевдин укугун коргоо үчүн текшерүү жүргүзүүгө даяр экендигин кошумчалады. Жогорку кеңештин депутаттары Чыңгыз Айдарбеков менен Эмиль Жамгырчиев 27 ноябрда Казакстанга өтүп бара жатканда чек арадан УКМК кармап кайра кое берген. Жамгырчиевге өлкөдөн чыгууга тыюу салынгандыктан чек арадан өтө албай калып, Айдарбеков коңшу өлкөгө чыгып кеткен. Жогорку кеңештин 1 декабрындагы жыйынында депутат Жеңишбек Токторбаев прокуратурага сурак бергендигин билдирди. Ал элден келген арызды айткандан кийин көзөмөл органы суракка чакырганынан нааразы болду. Токторбаев парламент төрагасы Нурланбек Шакиевке кайрылып, бул маселени карап коюуну суранды. Башкы прокурорубуздун Жээнбековдор менен кандай байланышы бар билбейм, Асылбек Жээнбеков менен Төрөбай Зулпукаровду айткандан кийин ушундай сыр-бор башталды. Сооронбай Жээнбековду да камаш керек. Ал Атамбаев менен табакташ болуп жүргөндө жакшылыгын көрүп, эми жамандыгы болгондо бөлөк турушу керекпи? Кармап жамандыгын да чогуу көрүшү керек, деди Токторбаев. 30 ноябрдагы жыйында Токторбаев мурдагы парламент төрагасы Асылбек Жээнбеков менен экс-депутат Төрөбай Зулпукаровго козголгон кылмыш иши аягына чыкпай жаткандыгы тууралуу маселе көтөргөн. Ушул эле күнү Жогорку кеңештин депутаттары Шайлообек Атасов жана Жеңишбек Токторбаев башкы прокуратурага күбө катары сурак берип чыгышкандыгын жазып чыгышкан. 1 декабрдан 2 декабрга чейин жаап жаткан жаан-чачынга байланыштуу Бишкек-Ош жолунда кар көчкү жана кар күрткүсү күтүлөт. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалымат калай, Кыргызстандын тоолуу райондорунда, Төө ашуу, Алай-Бел ашууларында жана Чычкан Капчыгайында кар көчкү түшүүсү жана кар күрткүсү күтүлөт. Жолдор тайгак болуп, муз тоңот. Унаалардын ортосундагы 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл. Алыскы жолго чыгууда унааны техникалык кароодон өткөрүп, дөңгөлөктөрдү кышкыга алмаштырып, күрөк, чынжырча, медициналык куту, дары-дармек, тез бузулуп кетпөөчү азыктарды ала жүрүңүз деп айтылат маалыматта.